Мына өткөндө бир жума, 2 жума башта ушул жерге келдим эле менчи. Бутун операция жасаш керек экен эженин үйүнө. Эч кандай жыйынтык жок дегенден экинчи жолу келдим. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Эже каякта? Папам больницада. Ай, больницадабы? Каякта деп сурасам, неме дейт? Больницада жатат дейт го, больницада карап атат дейт. Ошо больницага барып алапкан больницасына жаткызып койду да. Ал жерде промпту карабайт дешип чыгарып берди го өткөндө. Өзүнө дагы айтты го. Менде жөн эле укол берип койду. Мен азыр кыскасы барып врачтар менен сүйлөшөм, главврачтар менен. Мындай точно эмне кылыш керек экен. Если лечение кылса, лечение кылдырып берейин, Кудай кааласа, же операция болсо операция, экөөнүн бирөөсү. Мен азыр барып дагы бир жолу тактайм. Атайын ошо сиз айтканыңыз үчүн келдим да экинчи жолу. Мына арызды кызыңыз берди. Садыр Жапаров менен Кыпчөк Ташиевке жазган экенсиз. Анан үйүңүзгө барсам, үйүңүздө жок экенсиз, кызыңыз бар экен, кызыңыз сизди больницада деди. Больницада лечение кылып атыптыр. Канча күн болду бул жерде жатканыңызга? Кетти жаткам. Москвадан эжеңиз карабай атат, мен өткөндө келип кеттим эле го, сиз боюнчачы. Эч ким карабай атат дегенден келдим эле да. Азыр бул врачтар не деп атат эми? Лечение кылабыз деп атабы, операция кылабыз деп атабы? Бу жерде операция кылбайт. Жок, бу жерде кылбайт. Диагнозду эмне деп атат сизге? Айттыбы? Лечение кылыш керекпи, же операция кылыш керекпи? Диагноз деле кылган жок. Диагноз деле кылган жок, жана лечение кылат. Жөн эле лечение алып атасызбы? Азыр мен кайсы врач карап атат сизди? Гүлкайыр беле. Гүлкайыр. Сүйлөшөйүнчү. Эже, мен кеттим. Илоң эже, мына кызыңызды чыгарыптыр го өткөндөгү неме, кайка алып кетти дедиңиз? Балдар үйүнө. Мына чыгарыптыр. Бул маселени Кудай кааласа чечтик. Мына кызыңызды чыгарып бер, кызыңыз жаныңызда отурат. Эми мына операция маселесин чечсек, анан үй-жай маселесин чечсек, Кудай кааласа баары жакшы болот иншалла. Илоң, мен бул жактан врачтардан эч кимсинен жооп ала албадым. Накты диагнозуңуз эмне кылыш керек, кандай кылыш керек экенин акчасын дагы төлөп берейин 300 000 десем да болбой атат. Мага эч ким жооп бербей атат. Эми жогору жактан көзөмөлгө алынып эле бир маселе чечилбесе, билбейм. Урматтуу туугандар, эми мына эже өкмөткө, президентке катты жазып берди. Өткөндө сен канчада окуйсуң, карындашым? 7-класста окуган кызын өкмөт алып койду деди эле, мына кайтарып бериптир. Азыр эже немеде? Больницада. Бул жактан эч ким мага жооп бербей атат. Ошол, менде эч кандай полномочия жок эми. Кудай кааласа колдон келишинче аракет кылабыз иншалла. О, абже, кандайсыз? Алло. Жакшы. Мен жакшы. Мен азыр немеге бардым. Ала Бука районунун центральный немесинечи, больницасына. Барсам, ошол эже лечение алып атыптыр больницада. Жанагы 7-класста кызын балдар үйүнөн кайтарып беришиптир, апасын карап отурат. Кудай кааласа, биринчиси ошол 7-класста окуган кызын кайтарып бергенге биз эми себепкер болду иншалла. Экинчи маселе операция маселеси. Операция маселесин мен 300 000 нак азыр төлөп берейин. Кайсыл врач неме кылат? Операция жасайт десем, бул жактан эч ким мага жооп бербеди, кыскасын айтканда. Эми жооп Ошко барсам, Ошто дагы биз операция жасай албайбыз деди. Ала Букадан да жасай албайбыз, биз эч нерсе кыла албайбыз деди. Ошол, анан мен 300 000 пулуңарды берейин деп акчаны даяр кылып келсем дагы болбой жатат. Анан сиздер жазып берген Садыр Жапаров менен Кыпчөк Ташиевке жазган арызыңарды алдым. Мен Бишкекке алып барып өкмөт үйүнө жеткирип беремин, Кудай кааласа иншалла. Биринчи маселе Кудай кааласа чечилди. Жанагы 7-класстагы кызын кайтарып бериптир балдар үйүнөн. Экинчи маселе операциясын бүтүрсөк, мен акчасын өзүм төлөйм.
Үчүнчү маселе могул жерден жашаган үйүн абалы өтө мындай бир жаман абалда экен. Анан бир эми жок дегенде бир шарты бир жакшыраак бир квартира болсо да бир үй маселесин караштырып жардам кылып берсем иншалла бул маселе жабылмак да. Ошол эже мен кыскасы мен азыр Бишкекке жөнөп кетип атам. Болгон тартылган видеолор чыгат иншалла. Ошол мен колумдан келгенче аракет кылып атамын, бирок бул маселени чече турган атайын мамлекет кызматкерлери. Ошолор чечпегенден кийин мен эми кантип мен аларды зордоп чечтирем? Эгер менде полномочия болгондо биздин дагы үмүтүбүз ошо бийликти өйдөгүлөр кичине мигрантка эме ошолор дагы бир караса врач касал деп туруп эми баардыгы артка назар таштап атыр да берди. Мен сизди түшүндүм. Эгер менде полномочия болгондо мен өткөн келгенде 1 сааттын ичинде чечип коймокмун баардыгын иретке келтирип. Бирок ошол полномочия жок болгондуктан мынакей мен дагы кыйналып атам сиздерге окшоп. Макул, сүйлөшөбүз. Видео чыккандан кийин видеодон көрүп аласыздар, Мо азыр эженин кызына немеңизди берип атам. Телефонду берип атам. Ошол. Эми мен дагы колдон келишинче аракет кылып атам. Ушу маселеңиздер чечилип калса эле. Биринчи маселе чечилиптир, эми экинчи, үчүнчү этаптагы маселе калыптыр. Буну дагы Кудай кааласа иншалла чечебиз. Рахмат силерге, чоң рахмат. Макул болуптур. Могул сиздин уулбу же немеби? Уула? Канча жашта? 2 жашта. 2 жашта. Алла өмүрүн берсин. Балаңызга мамлекет тараптан мындай кичине жардам акы, пособие деген берилбейби? Пособие албайбыз. 2-3 жолу кайрылып бардым айыл өкмөткө. Барганымда учетуң жок, башкаң жок деп четке калып койту. Мына бир кызык нерсе да, жакыныраак келип алсаңыз. Неме пропискаңыз жокпу? Жок да. Паспортуңуз барбы? Паспортуңуз бар, Кыргызстан жаранысыз. Мен бир кызык да, ушул жашаган үйлөрүңүздү могу көрүп атабыз. Апаңыздын абалы 300 000 сомдук операцияга муктаж. Бир жерде иштейин десеңиз, кичинекей мындай балаңыз бар. Анан ушуну жакшынакай кылып бир пособияга чыгарып коюш, бир болбогон бир шултоо пропискаң жок деген бул бош эле сөз да. Четке калып койду. Иншалла. Өзүнүн атасынан деле жардам. Азыр мындай кылабыз. Азыр мен мына экстренный видео, Кудай кааласа бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Азыр мен TikTok'ка киргизем. Бул өткөндө тартып кеткен бул кыздын апасын 300 000 сомдук операция муктаж жашаган үйлөрүнө, мына мен артында турган. Мен дагы бир жолу келдим бүгүн Ороз айынын 2-күнү. Бир маселе чечилиптир Алланын өкүмү менен. Жана сиздин апаңыздын 7-класста окуган кызын балдар үйүнө алып кетип калган, кайтарып бериптир. Мен больницадан уже тартып келетем. Ал маселе. Экинчи маселе, менде 300 000 акча бар. Операция ким жасайт десем, бир дагы алабукадан врач жооп бербеди мага. Эми алар жооп бербегенден кийин мен кантип аларды зордойм? Ушу экинчи маселенин операциясын жасатып алсак, азыр тиешелүү мамлекет кызматкерлери арызды жазып бердиңиздер. Садыр Жапаров Нуркожоевич Камчыбек Ташиевке. Мен катыңызды азыр Бишкекке алып барып жеткиремин. Ошол жактан көзөмөлгө алынса, мен операция жасайм десе 300 000 мен берем иншалла. Экинчи маселе чечилсе, үчүнчү маселе үйдү ушу бир жакшыраак, бир условиясы жакшыраак, бир хотя бир квартира таап жайгаштырып койсом, кичинекей балаңыз, апаңыз, берки 7-класста окуган сиңдиңиздер менен бир татыктуу өмүр сүрсөңүздөр деген максат иншалла. Колумдан келгенче аракет кылып атам. Мен эч ким эмесмин. Бул маселени мамлекет кызматкерлери чечиш керек эле. Мени какшатпай. Какшатып бүттү мына. Өткөндө тартып кеткенден бери 2 жума өттү эле. Результат жок деп кайра чакырдыңыздар. Атайын оштон алабукага келип отурам. Мен бул ишти до конца чыгармай сайын калбайм, Кудай кааласа. Иншалла чыгарамын. Бир аз сабыр кылып туруңуздар. Күндө Ооз Ашардын алдында дуа кылып атам иншалла. Сиздерден да башка маселелер бар, аларды да чечилет, сиздердики да чечилет. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Саламатсызбы, Зухрахан эже, мына сиздин арызыңызды бул жакта атайын президенттин аппаратына алып келдим. Азыр бул жактан каттатып, регистрация кылдырып, анан код берет, кодду мен сизге жиберемин. Азыр Бишкектемин. Садыр Жапаров Нуркожоевичтин президенттин аппаратындамын.